Москва шаарындагы эң чоң Кыргызстандын натуральный продукцияларын саткан эң чоң склад болот. Кыргызстандан Россияга товар алып келүү боюнча официальный дистрибьютору ООО компаниясы да турабыз. Бул жерге келе турган болсок, урматтуу мекенчилер, сезон өтсө дагы, бирок ООО компаниясында эч кандай сезон өтпөйт. Сүмөлөк сүйүүчүлөр үчүн сүмөлөк да бар. Макта компаниясынын сүмөлөктөрү сезон өтө берет, бирок ООО компаниясы да сезон эч качан түгөбөйт. Мол селый турган булдун баары сүмөлөк, 2 тонна, 1 тонна, где-то 2 тоннадай сүмөлөк бар экен. Эң жакшы айта турган нерсе, урматтуу мекендештер, азыркы учурда Алайкуу компаниясынын мындай болгон шербеттери акция болуп атат. Ушуну мен сиздерге биринчиден айта кетейин. Бекер ушундай сокторду алып кеткиңиз келген болсо, мынакей. Алайкуу компаниясынын шербеттери азыркы учурда 3 түрү бар экен. Бири микс, экинчиси яблоко, үчүнчүсү жана абрикосовый. Урматтуу достор, артымда турган ролланын баасы 877 рубль экен, урматтуу мекендештер. 877 рубльге 10 килограмм ондай чоң бир коробканы алып кете бересиздер. Бул сиздерге бир айга смело жетет. Тамак жасасаңыз, томат керек болот. Ошол себептен 2 компания бар. Бул жакта азыр эң жакшы болуп аткан, айлана менен чогуу жарышып аткан томаттын бул Сары Өзөн компаниясы, урматтуу мекендештер. Сары Өзөн компаниясынын томаты. Айлана экөө менен бирдей. Экөөнүн мол бир аз арзаныраак, бул жагы бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн баасына. Шашлык азыр мариновать этип атсаңыздар, ушул приправалардан дагы алсаңыздар болот. Жана ким магазин иштеткен болсо, өзүңүздөр билесиздер, азыр шашлыктын сезону. Ушундай приправалардан оптум алып барып магазиниңиздерге коюп койсоңуздар, обязательно булар өтөт. Сезондо иштеп калыш керек. Ишти алыш керек дейт го. Ошол себептен алалы. Саламатсыздар, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер менен кайрадан эле Тез Базар KG YouTube каналы. Урматтуу мекендештер, азыр өзүңүздөр көргөндөй эле кайрадан эле ООО компаниясынын эң чоң складында турабыз. Москва шаарындагы эң чоң Кыргызстандын натуральный продукцияларын саткан эң чоң склад болот. Кыргызстандан Россияга товар алып келүү боюнча официальный дистрибьютору ООО компаниясы да турабыз. Бул чыгарылышыбыз өтө узун болот. Ошол себептен жакшы отуруңуздар дагы, жакшы камданыңыздар дагы, жаныңыздарга бирден шорону же чалаптуу бир сууну алганча ушул YouTube'ду көрүп отуруп туруңуздар. Мен болсо Кыргызстандын бардык товарларынын өзүнүн ценаларыны, оптовый ценалары көбүнчөсүнө кызык болгон, анан сурашкан көпчүлүгү, мындай детально тартып берчи деп. Ошол себептен азыр бүгүн детально тартып, баалары канчадан, эмне условиялар кандай болот. Жана эгер сиздин магазиниңиз болсо, же жеке ишкер болуп, магазиниңиз болобу, баняңыз болобу, бильярд болобу, кайсыл жерге холодильник коюлуп ушундай Кыргызстан натуральный товарларынын сатууну каалап, дополнительный заработок кылам деген болсоңуз, ушул ООО компаниясына кайрылсаңыздар болот. Номерлери экранда көрсөтүлгөн, адрестери да экранда көрсөтүлгөн, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде эң знаменитый Шоро компаниясынын Максимы турат, жана артында Шоро компаниясынын аралашы Чалабы бар. Булардын ценалары боюнча айта кете турган болсом, урматтуу мекендештер, аралаш 100 рубльден, урматтуу мекендештер. Аралаш 100 рубльден, Чалабы 110 рубльден. Штугуна, урматтуу мекендештер. Ошондо могул жерде бир блогу 650 рубль болот. Ошол себептен эң арзан жана сапаттуу товарлар ООО компаниясында өтө көп. Ошол себептен эгер сиздер жакын арада шашлыкка чыгасыздарбы, же той марекелер болобу, ошолордун жакшы ылык күндөрдө ушундай Кыргызстандын натуральный продукцияларын сиздер сагынган болсоңуздар, ушул ООО компаниясына кайрылсаңыздар болот. Же жакын арада магазин ачасыздарбы, өзүңүздөргө сохранить кылып коюңуздар номерлерин, себеби обязательно керек болот. Бул жака өтө турган болсок эле, алдыда тоже эң знаменитый суусундуктардын бири Алайкуу компаниясынын бакай жана чий куруттары, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр көргөндөй эле, булардын баалары тууралуу айта кете турган болсом, эгер ушул жерден алып кете турган болсоңуз 135, эгер өзүңүз алып кете турган болсоңуз, наоборот, өзүңүз доставка кылдырсаңыз 12 миңден өйдө,
15 миңден өйдө, 12 миңден өйдө доставкага заказ берсеңиз, 130 рубльден доставка кылып берет. 135 рубльден доставка кылып берет. 130 рубльден өзүңүздөр келип, ушул жерден алып кетсеңиздер, 5 рубльге арзан алып кетесиздер. Бул жака өтө турган болсок, Султан чай, легендарулуу Султан чай. Бул жерде эки түрү бар, бири жашыл, экинчиси кара. Персиковый и лимонный. Булардын баалары тууралуу айта кете турган болсок, бир штугу 75 рубльден. Жакында азыр шашылычный сезон болуп атат, кайрадан эле айта берем, дальше айтамын, себеби азыр ошондой сезон болуп атат. Мондай суусундуктарды, натуральный продукцияларды алганыңыздар оң болот. Блогу менен келип алып кетсеңиздер болот. Арзан жана сапаттуу товарлар бул. Кыргызстандын чыныгы мындай натуральный продукциялары. Бул жака өтө турган болсок, шербет бар. Бул деле Алайкы компаниясынын шербеттери. 3 түрү бар, бири өрүк, экинчиси яблоко, үчүнчүсү микс аралаш болот. Шербеттердин баалары 100дөн, урматтуу мекендештер. Мол штугуна 100дөн. Ошондо могул жерде бир блокто 800 болот экен, ошондо 800 болуп калат экен. Бир блогу 800. Арзан, урматтуу мекендештер, дагы бир жолу айтайын. Арзан жана сапаттуу товарлар ушул Оодат компаниясы да. Бул жерде Легенда суулары, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Легенданын 0,5 бар, жана литровый бар. Легенда тууралуу айта кете турган болсок, баасы Легенда. Баасы 55 рубльден, урматтуу мекендештер. Жанагы снежныйларга караганда, могул Кыргызстандын суусундуктарын өзүңүздөр блок менен үйгө алып барып койсоңуздар болот. Ошол таза Кыргызстандын сууларын ичсеңиздер болот. Башкаларга караганда, даже Магниттеги Снежская же башка суусундуктарга караганда, бул арзан и при этом сапаты өтө сонун. Андан кийин бул жака келе турган болсок, урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй эле Жаллабад менин шаарым деген Жаллабад суусундугу, урматтуу мекендештер. Бунун ичинде дагы бир упаковкасында 9 штук болот. Жана ценасы азыр Жаллабад 70 рубльден, урматтуу мекендештер. Эгер өзүңүз алып кеткен болсоңуз, 65ден алып кетсеңиз болот экен. Бир штугу 65, ичинде 9 штук бар. Калганды өзүңүздөр көбөйтүп аласыздар. Бул жака келе турган болсок, энергетичный напиткалар, Nitro компаниясынын нитролору, суусундуктары. Бул жерде 7 түрү бар. Биринчиси апельсин, экинчиси манго, классика, жана могул жерде детскийлер бар. Буларда эч кандай энергетикалык составы жок. Ушул жерде бул мындайча айтканда сок, зыяны жок. Бул жагында энергетикалык составтары бар. Өзүңүздөр Nitro, эми адреналин же горилла ичкенге караганда, могул Кыргызстандын нитролорунун даамдары өтө сонун. Бул жакта дикие ягоды, могул жерде жашылы түрү бар. Бул деле эң сонун вкус, бул киви. Мынакей, урматтуу мекендештер, киви. Эң жакшы айта турган нерсе, урматтуу мекендештер, азыркы учурда Алайкы компаниясынын мындай болгон шербеттери акция болуп атат. Ушуну мен сиздерге биринчиден айта кетейин. Бекер ушундай сокторду алып кеткиңиз келген болсо, мынакей. Алайкы компаниясынын шербеттери азыркы учурда 3 түрү бар экен. Бири микс, экинчиси яблоко, үчүнчүсү жана абрикосовый. Бунун ичинде эмнелери бар, урматтуу мекендештер? Сразу эле обзор кылып кетейин. Эгер сиз шашлыкка чыксаңыз же башка жактарга чыксаңыз, өзүңүзгө алып алсаңыз болот. Өзү 3 литр болот. 3 литрдин ичинде 6 мондай одноразовый стакандары болот. Ичинде в комплект. Жана мондай крайниги бар. Ушул жерден куюп алып ичкенче, өзүңүздөр шашлыкка барганча, эс алууга барганы өтө удобный. Мондай кылып көтөрүп аласыздар, дагы бара бересиздер. Акция тууралуу айта кете турган болсок, эгер сиздер могул бир упаковканы ала турган болсоңуздар, бул жерде 3 литрден 9 литр болот. 9 литрден 3 литри бекер болот. Бир коробкасы бекер. Монун баары болгону 1165 рубль болот, урматтуу мекендештер. Мынакей, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөрдүн
табитиңиздерге жараша микс сына аласыздарбы, яблоко сына аласыздарбы же ассортимент кылып аласыздарбы алсаңыздар болот. Эң арзан урматтуу мекенчилер ошондо 12 литр, ошондо 15 литр болот экен. 9 литр, 12 литр болот экен дегеним. Бул жерини за кадрам кылабыз. Бул жака өтө турган болсок, урматтуу мекендештер, бул жерде өзүңүздөр билгендей эле Кыргызстанда жанагындай куурулма макарондон аш жасайм дегендерге ушуну алсаңыздар болот. Мынакей Ролла компаниясынын ароматный макарондору уже даяр куурулган. Бунун бул азыр 900 грамм экен. Жана бунун эки түрү бар. Тиякта бул жалпагынан болсо, нарагыда бир круглый бар. Анан сырткары могул жерде көбүрөөк, эгер сиздин семьяңыз үй бүлөлүү адамдарга могул алсаңыздар болот. Бул 5 килограмм болуш керек. 5 килограммовый алып алып, үйүңүздөргө коюп койсоңуздар болот. Семейный жесеңиздер болот. Анда эмесе дальше өтөбүз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, урматтуу мекендештер, бул жактарды дагы бир тартып койсоң болот. Наракта турган ол перецтер, жана ошону дагы бас тартып келели да көрсөтүп. Мынакей урматтуу мекендештер, бул жерде өзүңүздөр тамак жасаганга бир аз дамыны дагы мощный, сочный кылдырам десеңиздер, могул жерде аджика приправалар, рис макарона, для финчозы, для морковный салат жасайсыздарбы, для шашлыка. Шашлык азыр мариновать этип атсаңыздар, ушул приправалардан дагы алсаңыздар болот. Жана ким магазин иштеткен болсо, өзүңүздөр билесиздер, азыр шашлыктын сезону. Ушундай приправалардан оптум алып барып магазиниңиздерге коюп койсоңуздар, обязательно булар өтөт. Сезондо иштеп калыш керек. Иште алыш керек дейт го. Ошол себептен алалы. Үстүдө көрсөңүздөр, Elsior компаниясынын товарлары. Бул жак макарон. Макаронду азыр мен сиздерге көрсөтө кетем. Так. Бул жак бир аз караңгыраак экен, но көрсөтүшкө аракет кылабыз. Мынакей урматтуу мекендештер, макарондор. Макарондун түрлөрү бар, урматтуу мекендештер. Elsior компаниясынын макаронунун түрлөрү мынакей. Бул жерде 12 түрү бар макарондун. Жарымын уже албайт деле окшойм. Доступ бир аз жок экен. Товар өтө көптүгүнөн, урматтуу мекендештер. Ушул жерден өзүңүздөр семейный келип деле өзүңүздөргө товар алып кетсеңиздер болот, урматтуу мекендештер. Мынакей. Так, булардын примерный бааларын мен сиздерге айтып коеюн, азыр кимиси канча экендигини. Так. Мына Elsior компаниясынын так. Азыр экен. Мынакей. Номер 3 дейт. Азыр могул номер 3төрүнүн баасын айтып коеюн мен. Так, номер. Булар, урматтуу мекендештер, 75 рубльден экен. Могулар 75, могулары 80. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, могул яичный лапшалары уже булар 75ден экен, урматтуу мекендештер, мынакей. Эң арзан товарлар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул жакта финчозалары бар, урматтуу мекендештер. Азыр могуларды алып коебуз. Так, бул жакта финчоза. Финчозанын 3 түрү бар, урматтуу мекендештер. Бири 500 граммдыгы, экинчиси 200 граммдыгы, үчүнчүсү 150 граммдык финчозалар бар. Финчозалардын баасын айта кете турган болсом, 40 рубльден экен, урматтуу мекендештер. Анан өзүңүздөр келип ала турган болсоңуздар, 37 рубльден алып кетсеңиздер болот. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, финчозанын түрлөрү, финчоза салат жасагандар, тиякта приправалары дагы бар. Ошол приправаларына кошуп финчозаны жасасаңыздар болот. Бул деле жана Elsior компаниясынын 12 түрү бар дегеним, 12 түрү. Мынакей урматтуу мекендештер, азыр болсо кайрадан эле бул жерде Elsior компаниясынын эң чоң макарондору бар. 1 килограммовый. Бул Elsior'дуку. Мен сиздерге азыр айтам. Номерлерин
урматтуу мекендештер, могулар 196 рубльден экен. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле 1 килограммы бул толстый тонкий дегени бар экен. Могул азыр толстый турат, тонкий дагы бар экен. Андан сырткары могул жерде аксы 5 бармактары урматтуу мекендештер. Аксы 5 бармактары булар 90 рубльден экен. Тоже бул 450 грамм экен. Жана ошондой эле урматтуу мекендештер, эң сонуну бул Rolla компаниясынын чабырестери, китлаптары өзүңүздөр билгендей эле бул баарына эле заменетай. Ушул могул артымда турган коробкалар, мынакей көрсөңүздөр болот. Көрүнүп атабы? Видно? Вот. Ушулардын бир коробкасы урматтуу мекендештер. Азыр канчалык арзан экендигин мен сиздерге айтам. Бул жерде урматтуу достор, артымда турган Rolla'нын баасы 877 рубль экен, урматтуу мекендештер. 877 рубльге 10 килограмм ондай чоң бир коробканы алып кете бересиздер. Бул сиздерге бир айга смело жетет. Анда эмесе ылдыйга түшөбүз азыр. Бул жакта өзүңүздөр көрдүңүздөр, макарондордун түрлөрү бар. Эң арзан макарондор ушул жерде. Любой түрүн алып келсеңиздер болот. Короче, Кыргызстандын Ош базарына баргандай эле да. Ош базарда деле кымбат болсо керек негизи. Азыр болсо экинчи мемесине кирдик, экинчи склад. Бул жерде өтө чоң склад. Бул жагы холодильник, тиягы морозильник, үстүдө дагы эле макарондор, урматтуу мекендештер. Бул жака өтө турган болсок, Кыргызстандын так Бишкекте жасалган колалары бар. Бул оригинал кола. Азыр санкцияларга байланыштуу өзүңүздөр прекрасно билесиздер. Мындай оригинал коланы ичиш өтө аз кездешет. Ушул жерден өзүңүздөр алып кетсеңиздер да болот. Бул колаларды алып кетсеңиздер болот. Анын артында турган өзүңүздөр жана айтып кеткен Шорро компаниясынын чалаптары. Мынакей. Тонна турат, урматтуу мекендештер. Пока сиздер ушул жерде заказыңыздарды чогулткучу чейин могул жерде теннис ойносоңуздар болот. Тренировканы берсеңиздер болот. Же болбосо чай-пай, кофе ичип турсаңыздар болот. Андан сырткары бул жака келе турган болсок, өзүңүздөр көргөндөй эле Аджика, эки адам компаниясынын Аджикалары, буларды жеген адам обязательно кайра жейт. Ошол себептен могул бир блогун алып койсоңуздар деле болот. Аджикалар тууралуу азыр мен сиздерге айта кетем. Аджика острая, урматтуу мекендештер. Сонун компаниясы. Аджика эки адам. Мынакей. 380 рубльден экен, урматтуу мекендештер, штугуна. 380 рубльден. Бул жакта деле Балширен компаниясынын аджикалары, приправалары. Алар болсо 210дон, 1 литри 210дон, урматтуу мекендештер. Мынакей, сеналары боюнча 210дон аджика. Бул жака келе турган болсок, Балширин компаниясынын малиналары бар, урматтуу мекендештер. Малиналар, вишня, облепиха, ушулардын баары, айва вареньялары бар. Булардын сеналары боюнча айта турган болсам, облепиха вареньясы 420 рубль, айвасы 300дөн, абрикосовый 320, клубничный 360, малинасы 360тан, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр башка магазиндерге караганда чындыгында арзан экендигини дагы бир жолу айтып коеюн. Жана айтып жүрөм, и дагы айтам дегендей. Бул жака келе турган болсок, Айлана компаниясынын томаттары, сиз үйүңүздө тамак жасасаңыз, томат керек болот. Ошол себептен эки компания бар. Бул жакта азыр эң жакшы болуп аткан Айлана менен чогуу жарышып аткан томаттын бул Сары Өзөн компаниясы, урматтуу мекендештер. Сары Өзөн компаниясынын томаты. Айлана экөө менен бирдей. Экөөнүн мол бир аз арзаныраак, бул жагы бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн баасына. Азыр мен болсо сенасын дагы айта кетем. Томатная паста Сары Өзөн бул 185 экен могул. Томатная паста Айлана 225. Сары Өзөн арзаныраак экен, 20-25 рубльге. Бул
айлана бир аз кымбатыраак экен. Бирок Сары Өзөндүн даамында айырмалары анчалык деле билинбейт. Алайкы компаниясынын жана ошондой эле сары майды сагынган болсоңуздар, мондай Алайкы компаниясынын оригинал сары майлары бар. Өзүңүздөр көргөндөй эле сонун сары майды манты жасасаңыздар, үстүнө сары май менен жеген бул өтө сонун. Бул жака өтө турган болсок, булар суулар могул жерде жаңы лимонадтар келиптир, жүрүшө сыяктуу. Тойбос компаниясынын колбасаларына келдик. Тойбос компаниясынын колбасаларынын 12 түрү бар, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр билгендей, чесночная, мусульманская, фирменная, телячий, сырный, мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Кармасаңыздар муздак. Бул жерде турганы менен, урматтуу мекендештер, могул холодильниктен чыгат. Дайыма ушул холодильниктен чыгат. Бул холодильникте сакталат. Муздак кармалат, санитардык нормаларга жооп берет. Эч кандай күн ысыкта, күн суукта же бирдемке болбойт. Короче, бардык санитардык нормаларга жооп берет. Кармасаң муздак. Камерадан эми айта албайсың, кармаганда билинет. Могуларда бар. Мынакей Флорентийская дегендери, буну көпчүлүгү жакшы көрүшөт. Булардын баасы где-то булар килограммы сатылат, урматтуу мекендештер. Мен сиздерге азыр айтам. Килограммы 457 рубль. Мол бир штугу 210, 790 ошондой чыгып калат. Ошого келип өзүңүздөр дагы көрүп таразыга коюп алып кете бересиздер. Эң арзан Тойбос компаниясынын колбасалары. Бул жерде жана сосискалар бар эле, буюрса жолдо келип атат, алар азырынча жол экен. Бул жерге келе турган болсок, урматтуу мекендештер, сезон өтсө дагы, бирок Оодатқайым компаниясында эч кандай сезон өтпөйт. Сүмөлөк сүйүүчүлөр үчүн сүмөлөк да бар. Накта компаниясынын сүмөлөктөрү сезон өтө берет, бирок Оодатқайым компаниясы да сезон эч качан түгөбөйт. Мол селый турган булдун баары сүмөлөк, 2 тонна, 1 тонна, где-то 2 тоннадай сүмөлөк бар экен. Ошо сүмөлөк сүйүүчүлөр үчүн келип алып кетсеңиздер дагы болот. Сүмөлөктүн баасын айта коеюн сразу эле. Бир аз издешим керек болот, бул жерини перемотайм. Урматтуу мекендештер, мынакей сүмөлөк накта 1 литровыйлары 290 рубльден экен. 290 рубльге сүмөлөктү алып кетсеңиз болот экен. 1 литр. Сүмөлөк сүйүүчүлөр үчүн. Бул жака өтө турган болсок, бул жер киргенде тоңуйсун. Мынакей дымдар чыгып атат. Бул жерде эмнелер бар, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөр көргөндөй эле варениклер бар. Бул жер заморозка. Заморозкага киргенде варениклер бар. Андан сырткары бул жерде лагмандын тесталары бар. Эгер сиз лагман жасасаңыз, баягы түйгөнү. Булардын баары домашний, урматтуу мекендештер. Эко-вкус компаниясынын товарлары. Жана ошондой эле тесто для манты бар, урматтуу достор. Мынакей тесталары бар, жаястар, готовый, өзү сонун чозулат. Сиздер мындай крутить этсеңиздер эле болду. Анан башка эчтеке керек эмес. Эгер сиз пельмен түйүндөн зеригип атсаңыз же башка жерде пельмен ала албай жаткан болсоңуз, Оодатқайым компаниясынан дайым пельмендер өтө сонун болот. Баары эко-вкус, урматтуу мекендештер. Эч кандай добавочный ингредиенттер жок, химиялык, баары натуралдуу. Урматтуу мекендештер, андан сырткары бул жерде мантынын 3 түрү бар. Азыр уже алып кетишиптир, азыр жок экен тилекке каршы. Бирок манты жегендер дагы манты алсаңыздар болот. Ичинде с тыквой, без тыква начинкалары 3 түрлүү болот. Бири аралаш, бири с мясом дегендей. Оодатқайым компаниясынан экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышып бересиздер. Бул жак өтө суук экен, тезирээк чыгыш керек экен. Мынакей урматтуу мекендештер, жалпыдан айткандай эле үстүнө сразу 7 кукуруздар бар. Бул жакта өтө макарондун дагы эле түрлөрү өтө көп. Мёд тапсаңыздар болот. Анан сырткары чай, апамдын чайы, чемпион чай, любой нерсени тапсаңыздар болот. Ушул жерде видеону бүтүрөбүз. Андан сырткары эң сүйүп жегендер могул жерде аликонилер бар. Аликонилерди алып жесеңиздер болот. Бул жерде Алато компаниясынын тоже куруттары алып өзүңүздөр кеңирээк маалымат өз көзүң менен көргөн бул өзгөчө болот. Ошол себептен өз көзүң менен көрүп алышка аракет кылыш керек дагы. Көрүп базар кылбай эле өзүңүздөр келип туруп сонун базар кылып кетсеңиздер болот. Таксисттерге эң ыңгайлуу адрестери экранда көрсөтүлгөн. Эң жакын метро бул Рязанский метро менен жана Окская метросу.
бул жака келип өзүңүздөр алып кетсеңиздер болот. О.Кайым компаниясы дайыма сиздер менен лайктан басып, достор менен бөлүшүп, таныш тууган уруктарга таштап коюңуздар. Себеби Кыргызстандын чыныгы натуральный продукцияларын издеп жүргөндөр өтө көп. Жана эң арзандарын таппай жүргөндөр өтө көп. Баягы магазин ачам и так далее дегендерчи. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, болушунча мен сиздерге маалымат алышка аракет кылдым. Мээнетти баалап, бирден лайк, катталып, ой пикириңизди комментарияга калтырып коюңуз.